сомонун лицензиясы алынбадыбы? Госфинадзор маалымат чыгардыгы. Ооба. Анан алынгандан кийин Сомо компаниясын иштебей туруш керек да учурда, туурабы же кандай? Азыр иштебей турат. Ихняя деятельность приостановлена полностью. Анан булар ошо жана жарандар силерге деле кайрылып атат болуш керек. Ошо бизге деле агы деле чалып атат. Проценттер кечкилген жок, ошол боюнча бересиңер деп эле чалып атат. Азыр учурда текшертиштер аяктап, актировать бүттү. Актировать бүттү. Предписанияларды о проверке кол койдурганды биз тапшырдык. Ал кол коюлгандан кийин уже административный штрафка кетет. О нарушениях административный штраф кетет дагы, андан кийин уже предписание берилет о приведении в соответствие своей деятельности. Пока они вот эти пени, штрафы, вопросы с кибом еще не решат, они ничего не смогут сделать. И все, обязательно бул үч важный нерсе бар. Биздин требованиялар бул элдерди жогорку үстөк пайыздарды жокко чыгаруу жана аларды кемитүү, минусовать этүү деген да, бул жана пениялардын, штрафтарын салынган нерселердин баарын алып, булар деген кипке информация жөнөтүштү. Биздин заемщиктердин баары ошол жака кирип кетип анан эч жака чыга албай калып, погранслужба тигинтип атат деп коркутуулар жүрүп атат деп атпайбы? Андай коркутуулар боюнча биз замечание кылганбыз, коллекторский немелерде эмнеге коркутасыңар, антишкер керек болчу десек, ортодон бизге мошенниктер да кирип ошондой коркутуулар жөнөтүп атышты. Биз ошо менен биздин внутренний расследование кылып атабыз, чара көрөбүз, ошентип звонок этип неме кылган сотрудниктерге деп кагаз түрүндө бизге беришкен жоопту. Эми азыр күтөбүз. Буюрса уже предписание колго алганда бир 10 күн убакыт беребизби же 20 күн убакыт беребизби? Ошол убакыттын ичинде булар бүт могу бизге азыр башот менен кирген проблемалардын баарын чечпесеңер, андан да башкача болот деп кагаз түрүндө берип атабыз да азыр. Кудай буюрса, бүт пениялардын баары, туура эмес салынган штрафтары, жанагы могу ишеним деген бюрого кеткен нерселер баарын жокко чыгарып, кайра по нулям кылдыртайын деп атабыз. Биздин эң основной требование ошол. Демек ага дагы бир айдай убакыт керектелет экен да, мен түшүнгөнүм боюнча. Бир айдай убакыт кетпейт го, себеби дегенде акты бердик, акты алар окуп ознакомить этип колун койгондон кийин биз дальнейший движение кыла алабыз да. Акт койбойчу биз штрафты азыр салабыз да, анан кийин предписание беребиз. Ар бир өзүнүн процедуралык нормалары бар, күндөрү бар. Ошондуктан где-то бир эртең Кудай буюрса биз уже предписаниянын колуна беребиз дагы, канча срок убакыттын ичинде ушул маселелердин баарын чечесиңер деп сурайбыз. 10 күндө чечебиз, 2 күндө чечебиз, 10 күндө чечебиз десе 10 күн срок беребиз дагы, күтөбүз. Булар бир айга чейин созулбайт. Булар азыр зайым алгандарга ошо чалып жатыштыр да, алар эканчы болуп турат да. Анда информация берилген, что сомолор чалып атыптыр, анан келип төккүлө деп атыптыр деп. Биз андан кийин предупреждение бергенбиз, лицензияңар приостановление кезинде силер бир да действие кыла албайсыңар. Дагы ошондой действие кылсаңар, андан 5 штраф белгилесиңер дегенде, после вот этого они прекратили свои звонки. Мына элдерден сурап көрсөңүз, акыркы күндөрү токтотулган бул звоноктордун баары. Кече эле ошо кайрылышкан, мен эмне үчүн сиздердин эшигиңиздерди кайра какылып атам, ошол бизге кайрадан улам жалап келип түшкөндөн ошонуга так жооп билели деп барып атканбыз да. Кече келди, кече чалышыптыр, бүгүн да чалып атыштыр, ошо тынбай мага дагы жазып жөнөтүп атышат да, ошол себептен байланышат. Азыркы учурда заемщиктер эч кандай кыймыл аракет кылбай турсун, звонок этпесин, сроктор келип калса да коркпой, төкпөй күтүп турушсун. Сомонун полный пайыздарын пересматривать этип бир да платеж өткөрбөгүлү деп айттым. Демек азыр учурда зайым алгандар төкпөй турушсун. Азыркы учурда зайым алгандар төкпөй турушсун. Бир алган мен мынча төлөйт деген баарын квитанцияларды тиркеп туруп, арыз түрүндө биздин электронный почтага, анан Сомонун электронный почтасына бир копиясын Госфинадзордун электронный почтасына жөнөткүлө для контроля деп мен баарына түшүндүрүп атам. Пресс-служба обширный конференция бергенде уже ошол жерден да түшүнүктүү иштер жөнөтүлөт да. Алар деген ошо силер жана лицензия алганга карабай ошо чалып жатса, байланышып жатса, Сомо бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатса, ошо жарандар мындай күмөн жараткан ойду да айтып атышат. Бул Госфинадзор менен Сомо өз ара келишип алган деген сыяктуучу. Буга кандай комментарий бересиздер?
жок, ал эч кандай чындыкка дал келбейт. Себеби дегенде келишип алган деген бул сөз өтө туура эмес. Мындай резонанс иштер болуп атса, бул деген жок, буга чейин ошо карапайым. иликтөөгө чейин келишип алган дегендей пикир айтып атышат да. Жок, андай нерсе чындыкка дал келбейт. Жок, мейли андай нерсе жок жакта.